Бүгүнкү сабагыбыз ушу каналда жарыялангандай кээ бир аял затынын күйөөсүнө карата туура эмес мамиле кылуусунун акыбети, ошонун азабы жөнүндө болмокчу. Ибн Аббас аттуу сахаба риваят кылып атат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтты дейт. Мага ушу тозок көрсөтүлдү. Анан ошол тозоктун ичиндеги көпчүлүк азапталып аткан элдердин көпчүлүгүн аялдар экенин көрдүм. Алар капырчылык кылышат деди. Ошондо пайгамбарыбыздан сурашты, же болбосо пайгамбарыбыз суралды. Алар ошол аялдар Аллах субхана таалага капырчылык кылышабы деп сураганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деп жооп берди? Якфурнал ашир. Алар күйөөлөрүнө, жолдошторуна капырчылык кылат. Ва якфурнал ихсан. Жакшылыкты унутуп билишпей четке кагышат. Эгерде ошол аялдардын бирөөсүнө көп убакыт бою же болбосо өмүр бою жакшылык кылып келип, анан сенден бир нерсени көрүп калса, сенден эч бир жакшылык көргөн жокмун деп айтат деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисин жыйынтыктады. Мына бул хадисти имам Бухари жана Муслим риваят кылган. Өзүңүздөр уккандай, окугандай эле бул хадистин мааниси ачык айкын эле болуп турат. Эң негизги айтылган маани бул жерде ким ага кылынган жакшылыкты билбей четке кагып унутуп койгон болсо, ал адамдын акыбети барар жери тозок болот. Ошол себептен ушул хадиске түшүндүрмө берген Навави, Ибн Муфлих андан башка чоң алымдар айткан, ошо жакшылыкты билбей четке кагуу бул чоң күнөөлөрдөн деп. Анткени бул жерде ошондой кылган адамга тозок убадаланып атат да. Кимге тозок убадаланып айтылган болсо, бул демек чоң күнөөнүн белгиси деген. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, айрыкча аял заты апалар, эжелер, карындаштар, ушундай хадиске жакшылап көңүл буруп, өтө сак болушубуз керек. Ушу жакшылыкты унутуп коюудан. Негизинен ушу бул хадистин себеби ушу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айт намазына чыккан күнү айткан да, ушул нерсени атайын аялдарга айттан кийин өзүнчө барып, ошолорго хутба сыяктуу кылып, осуят сыяктуу кылып айткан да. Бухариде дагы Абу Саид Худри деген сахабадан келет ушул хадисте. Ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айт күнү чыгып барып, анан аялдарга кайрылып айтты дейт да. Ушундай маанидеги башка хадис. Аялдарга тасаддакна дейт, садака бергиле, анткени силердин көпчүлүгүңөрдү ошо тозоктон көрдүм деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Ошондо алар аял кишилер сурайт да, эмне себептен о Алланын элчиси дегенде, пайгамбарыбыз айтып атат: каргышты көп айтасыңар жана жакшылыкты билбей четке кагып коесуңар деп атат. Мына көрүңүздөр, бул хадисте да кошумча баягы капырлыкка себеп болгон ишти айтып атат. Ал кайсы иш дегенде, ошол каргышты каргап шиленгенди көп айтуу жана жакшылыкты билбей четке кагуу. Андан кийин ошол эле хадиске окшогон бир хадисте Муслимдин риваятында келет, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: тасаддакна, ошол хадисти айтып туруп, ошо садаканы көп бергиле жана истигфарды, кечиримди көп сурагыла деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аял затына кайрылып атат. Мына ушул баардык айтылган хадистерден биз жанагы негизги тема болгон баяныбызды түшүнүп атабыз. Ал жерде ушул жакшылыкты билбей четке кагып коюу бул тозокко алып баруучу амалдардан. Эмне себептен бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аялдарга тиешелүү кылып айтты? Анткени бул нерсеге көбүнчө ушу аял кишилер туш болуп калышат, тилекке каршы. Өзүлөрүнүн баягы назиктиги менен же болбосо бир нерсеге тез алданып же ачуулары тез келгендиктен ушундай нерсеге аял кишилер көп туш болуп калышат. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аялдарга тиешелүү кылып айтты. Болбосо ошол сыпатты алып жүргөндө эркектер деле болуп калат. Мисалы өзүнүн ата энесинин жакшылыгын билбеген, бир тууганын же аялдарын, бала чагасын билбеген, бала чакасынын жакшылыгын билбеген эркектер деле чыгат. Бирок мындай нерсе ошо аялдарда көп кездешкендиги үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол себептен айтты. Анткени бул хадисти пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн ою менен айтып берген жок. Аллах субхана тааланын буйругу менен тозок көрсөтүлүп, анан ошонун ичиндеги көпчүлүк, баягы тозоктун ичиндеги көпчүлүк адамдар аял зат экенин билип туруп, анан көрүп туруп ошону айтып атат. Анан себебин деп түшүндүрүп атат. Мына ушундай баягы күнөө себептүү ошол нерсеге барышат деп. Бул демек ар бир ушул хадисти уккан же болбосо окуган адам заты ойлонуш керек, айрыкча аял заты. Демек эч бир адамдын жакшылыгын четке каккан туура эмес, жакшылыкты унутуп койгон туура эмес, бул чоң күнөөдөн деп айрыкча баягы эр шаркак
бири бирине жолдош болуп жүргөн өзүнүн жолдошунун күйөөсүнүн ошонун жакшылыгын четке кагып койгон туура эмес экенин ар бир аял заты түшүнүп билиш керек. Бул жерде ушунда мына ушундай хадисти же андан башка ушул мааниде келген хадистерди окур замат адам баласы дароо ошого моюн сунуп амал кылганга аракет кылыш керек. Эч качан өзүнө бир шултоо же болбосо өзүн бир актаган нерсени издебеш керек да. Мисалы хадиске байлап айткан болсок, эми менин күйөөм ушундай болуп калсачы, анан күйөөм билбей атсачы, күйөөм мага ушинтип атабы деген шылтоо болбош керек. Дароо ар бир адам Аллах субхана тааланын алдында кантип жооп берем, кантип тозоктон кутулам, өзүм ушул нерсеге туш болуп калбайын деп өзүн сактаганга аракет кылыш керек. Ал жанагындай шултоо айтып, өзүнүн кылган ишин актай берген болсо, ага кыяматта эч ким жардам бербейт. Баласы, ата энеси эч ким жардам бербейт. Бир гана өзү ал азапка дуушар болот. Ошондуктан бул сыноо жашоо болгондон кийин ушул жашоодо адам баласы өзүн оңдоп, ушу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тыйып кеткен баардык иштерден тыйылганга аракет кылыш керек. Жанагындай шылтоолор эч качан пайда бербейт. Мына ушундай тилекке каршы ошо үй бүлөлүк жашоодо күйөөсүнүн жакшылыгын билбеген аялдар көп эле, бул аз эмес. Турмушта бар. Кээ бирөөсү муну байкайт, кээ бирөөсү байкабайт. Балким кээ бир аялдар бул нерсени артык жакшы иш деп көрөт, же болбосо мактаныч деп эсептейт да. Мунун баары тең шариятка каршы келген иштер. Мына ушул хадисти мисалы азыртан баштап уккандан кийин, окугандан баштап өзүңүздөр ушул туугандарга, жакындарга, досторго көңүл буруп, ушул хадисте айтылган нерсеге бир маани берип көрсөңүздөр, ушунун тегерегиндеги айтылган хадиске төп келген баягы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тыйып салган иштердин аткарылып атканы же болуп атканына күбө болобуз. Мисалы, баягы түшүнүктүү болуш үчүн, көбүрөөк түшүнүктүү болуш үчүн мисал кылып айтып кетели. Кээ бир үй бүлөлөрдө кээ бир аялдар ошо иманы алыс болуп, баягы күйөөлөрүнө баш ийбей, ушундай хадисте келген туура эмес иштерди кылат да. Үй бүлө жөнүндө сөз болуп калса, күйөөсүнүн баягы кылганын четке кагып эмне деп айтат? Мисалы, мен болбосо мисалы биздин жашообуз жүрбөйт эле. Мен болгон үчүн мына жашообуз жүрүп атат, мен таап келип атам, мен баардык нерсени бүтүрүп атам. Мен жатып алсам, булар эчтеке кылбайт. Ачка калат. Кийим-сийими, тамак аш жок калат. Мына мен кылып атам деп ушундай сөздөр айткандар аябай көп да. Же болбосо күйөөсүн өзүнүн балдарына же туугандарына жамандайт. Бул жатат, эчтеке кылбайт. Бизди тыңгылыктуу болуп бакпайт. Эгерде мен иштебей жатып алган болсом, баары тең ачка өлмөк деп каргап-шилеп жаман сөздөрдү айтат. Тамак ашты таап келип аткан мен, продуктуну камдап аткан мен, бул эчтеке кылбайт деп, деги эле ошо ата энесинен башка, балдарынан башка чоочун достору же мындай адамдарга деле жамандап айтып жүргөн аял заты бар да, Кудай сактасын. Ошондуктан ушунун баары тең жанагындай жакшылыкты билбей четке какканга барабар. Мунун коркунучу эмне? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай жакшылыкты билбей унутуп четке какып кайрылуу бул капырчылык деп атап атат да. Албетте бул жерде капырчылык деген сөз баягы динден чыгарган капырчылык эмес, хадисте келгенде. Бул Алла Таалага капырчылык кылабы деген жок, ал күйөөсүнө капырчылык кылат деп пайгамбар түшүндүрүп кетти да. Бирок ушул күнөөнүн баягы адам баласын динден чыгарбаса да капырчылык деп аталышында эле бул оор күнөө экенин билдирген баягы маани жатат да. Мына ошондон эле ушул күнөөнүн, ушул кылмыштын капырчылык деп аталышынан эле адам баласы коркуш керек, сактаныш керек. Бул өтө жаман иш турбайбы депчи. Анткени ушуну көптөгөн аял заты баягы көнүмүш, жөнөкөй эле сөз катары сүйлөй беришет да. Кичинекей болор болбос иш болсо, уруш чатак чыгып кетсе, сен эмне кылдың элең? Мен ичинтип кийинтип койдум эле, эмне алып берип жыргаттың элең? Мына башкалардын аялдары мынтип жашап атат, тигинтип жашап атат, мен дагы эле ушул убакка чейин куурап келем. Бир тыңыраак көйнөк алып берген жоксуң, же гүл алып берген жоксуң, же мынтип койгон жоксуң, эс алдырып койгон жоксуң деп, баягы андан баардык жакшылыктарын унутуп, ушинтип баягы күйөөсүнүн жаман жактарын эле санап, айыптарын чукуй берет. Мына ушунун баары тең өтө жаман күнөөлөрдүн бири. Аял киши айрыкча сактаныш керек. Анткени ушунун баары тең эле өзүнүн ыйманына, жашоосуна, кийинки акыретине эле зыян берет. Өзү гана зыян тартат. Аны башка анын жакын туугандары анын зыянын, анын күнөөсүн көтөрбөйт. Өзү гана зыян тартат. Ошондуктан урматтуу мусулман туугандар ушул нерседен сактаналы.
Мына бул жерде бул хадис аялдарга тиешелүү болгондуктан мен ошо аял кишиге мисал келтирип көбүнчө айтып атам. Анан жана башында айтып кеткендей, мындай эркектер деле бар да, тигиндей деген сөз болбош керек. Албетте эркектерге тиешелүү, алардын милдеттерин эскерткен, алардын кылмыш иштерин эскерткен башка андан башка аят хадистер толтура. Эркек кишилер деле кылмыш кылып, тозокко татыктуу болгон иштер деле толтура. Бирок жанагы башында айтып кеткендей, ар кимге мисалы аял затына арналган хадис болобу же эркекке арналган же болбосо жалпы арналган хадис болобу, ошону угар замат ар кимиси кой өзүмдүн оңдоюн, Аллах субхана таалага жаккан иштерди кылайын, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан хадистерди моюн сунайын деп ошону көздөш керек да. Ошо азаптан кутулуудан. Жанагынтип султоон айтып тигиге бугага байланган эч бир пайдасы жок. Мына ушул нерсенин баары сакталалы. Анан бул мына хадистин ичине көптөгөн камтылган көптөгөн пайдалары бар. Ошолордун негизги пайдасы мына биз айтып аткан нерсе, бул жакшылыкты эч качан четке кагып унутпаш керек. Жакшылыкты билип, ошого шүгүр келтирип, шүгүр менен ошону кармап, аны көбөйткөнгө аракет кылыш керек. Андан кийин дагы пайдалардын бири бул хадисте ишарат кылгандай, мына адамдын баласынын мына ыйманы көтөрүлүп алсыз болуп турат. Канчалык мына жакшылыкты билип турган болсо, Аллах таалага жакындайт, ошончо ыйман көтөрүлөт. Канчалык күнөө иш кылып жанагындай жакшылык билбесе, алысырап күнөө ишке батып турат. Андан кийинки дагы хадисте келген пайдалардын бири ошол жанагы мусулман башчыларына окшогон же болбосо эл башкарган адамдар, же болбосо үй бүлө башкарган адамдар өзүнүн кол астындагы адамдарга ушундай жакшы насааттарды айтып, кеп кеңештерди айтып туруш керек да. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мусулмандардын башчысы эле атайын ушу аял заттан көңүл буруп, аларды ушу жаман күнөө иштерден тыйып, жакшылыкка үндөп, осуятын, насаатын айтып кетип атат да. Биз дагы ошондон үлгү алышыбыз керек. Айрыкча эркектер үй бүлөсүнө, аялдарына, бала чакасына ошондой нерселерди айтып эскертип туруш керек. Аял киши өзүнүн балдарына айтып эскертип туруш керек. Эже сиңдилерине айтып эскертип туруш керек дегендей. Демек, кимдин иши кылып бийлиги бар болсо, кол астында тарбиялап аткан же камкордугун алып аткан кандай адамдар болсун, ошого көңүл буруп, аларга ушундай жакшы насааттарды айтып туруш керек. Жана ошондой эле пайдалардын бири, мисалы адам баласы кандайдыр бир сабакта, лекцияда бир туура эмес же болбосо бир лекцияда түшүнүксүз нерсени угуп калган болсо, өзү түшүнбөй калган болсо, ошону дароо сурап алыш керек да. Мисалы бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам баягы тозокко кирчү аялдардын сыпатын айтпадыбы? Алар ошо капырлык кылышат экен дегенде, аны угуп турган аял заты дароо сурашты да, бул кандайча, бул Аллах субхана таала капырлык кылышабы деген. Жок, күйөөсүнө ага кылынган жакшылыкка капырчылык кылат, ошону билбестен четке кагып коет депчи. Капырчылык деген ошо да, бул жерде хадисте айтылган ошо жакшылык четке кагып коюу. Анткени капырчылыктын тилдеги мааниси араб тилинде бир нерсени жаап тосуп койгонду капырчылык деп айтат да. Мисалы жанагы баарыбызга белгилүү болгон кафыр, мусулман деген терминдер эмнеге капыр деп аталып атат? Анткени ал исламды тосуп жаап коюп атат да, кирбей. Ошондуктан капыр деп аталган. Бул жерде дагы мамиледе дагы ошо мамилесин жакшы кылган мамилени билбей жаап койгондуктан кылган ишин капырчылык деп аталат. Ошондуктан ушундай мындай деги эле ушул дин, шарият чөйрөсүндө адам баласы кандай түшүнбөгөн нерсе болсо, ошону дароо илимдүүлөрдөн сурап, чечмелөөсүн талап кылып алыш керек. Мына сахабалар ушундай болгон, дароо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай маанидеги капырчылык деп сурап билип алышты. Андан кийинки пайда бул хадисте мына садаканын пайдасы жана истигфар келтирүүнүн пайдасы да айтылып кетип атат. Ошол хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аял затына кайрылып садака бергиле, башка риваятта келгенде истигфардан көп айткыла деп атат да. Анткени садака бул жакшы иш. Истигфар Алла тааладан кечирим суроо, истигфар деп Алла тааладан кечирим суроону айтабыз да. Мисалы адам баласы астагфируллах же болбосо астагфируллаха ва атубу илейх десе, Алла тааладан кечирим сураган болуп саналат да, истигфар дейт. Мына ушундай жакшы иштерден да көбөйтүшүбүз керек, эркек аялды. Анткени баягы кылган ката күнөөлөрдү мына ушундай садака иштери, истигфарлар жууп тазалап турат. Анан садаканын түрү көп. Албетте, кимдин колунда акчасы болсо, алтын күмүш болсо, ошо менен садака кылса болот. Же болбосо жакшы сөзү менен садака кылса болот. Бирөөгө жакшы сөз айтып, даават кылып, кеңеш берип дегендей. Же болбосо кылган иш аракети менен да садака кылса болот. Бирөөгө мамиле кылууда жылмайып, жакшы тосуп алып, же жол бошотуп берип, же жол көрсөтүп коюп, же орун бошотуп берип, ушунун баардыгы садака да. Мына ушундай садакалардан көп кылышыбыз керек.
жанагындай күнөө иштен кутулуш үчүн истихбардан көп кылышыбыз керек. Айрыкча аял заты анткени үй кызматында болуп, бала чакасын тарбиялап, күйөөсүн күтүп оокат кылышат. Ошол убакытта эмне истихбар келтирип, Алла Тааладан кечирим сурап, ушинтип соопторду жыйнай беришибиз керек. Бул жерде Аллах алам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошо садака, истихбарды мисал катары келтирип атат. Андан башка дагы кандай жакшы иш болбосун, ошонун баарын кылганга аракет кылышыбыз керек. Зикирдин баардык түрлөрүн Куран окушубуз керек. Тасбих айтып, тахлил айтып, ла иляха иллаллах же болбосо альхамдулилля же болбосо Аллаху акбар деп айтып, туугандарга жакшы мамиле кылып, дуа кылып, мына ушундай көптөгөн жакшылык иштерди кыла беришибиз керек. Ушунун баары тең жана кетирген кемчиликтерди, күнөөлөрдү Аллах субхана тааладын буйругу менен иншалла жууп кетирет. Андан кийин хадисте келген пайдадан бири, бул баягы биз каналга чыгарган хадисти кыскартып эле чыгардык. Негизинен бул хадистин себеби жана айт күнү айтылды деп өтүп белек. Демек, айт күнү дагы аялдар айт намаздарына чыкса болот. Бирок эми тилекке каршы Кыргызстанда андай кылынбайт, бирок сүннөт боюнча аял кишилер да чыгып, эркектердин арт жагында туруп, ошол айтка катышып, мусулмандардын майрамына күбө болгондору бул дагы жакшы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баягы үндөп кеткен жакшы амалдардын катарына кирет. Балким иншалла бизде дагы ошол сүннөт бара иншалла тирилип калар. Андан кийин хадистеги келген пайдадан бири ошол жанагындай жаман сөз, каргап-шүлөө, ошого окшогон сөздүн баары тең эмне азапка түртө турган жаман күнөөлөрдөн болуп саналат. Ошондуктан ар бир адам тилин сактап жашаш керек. Жанагы хадистин башка риваятында келгенде, эмне себептен дегенде айтпады пайгамбарыбыз: аял киши каргышты көп айтат депчи. Жакшылыкты билбей четке кагат. Ошондуктан мына каргыш айтуунун дагы, бирөөнү каргап шилөөнүн дагы кесепети өтө оор. Мейли кимди каргабасын, өзүнүн күйөөсүн каргайбы, бала чакасын каргайбы, кошунасын, тууганын каргайбы, бул нерсе туура эмес. Ошондуктан тилди сакташыбыз керек. Мунун баары тең адам баласын тозокко алып бара турган баягы себептерден болуп саналат. Алла Таала сактасын. Андан кийинки пайдадан бири, бул жерде дагы хадисте камтылгандай, күйөөнүн ордугу, күйөөнүн акысынын чоңдугу. Ошо аял киши күйөөсүнүн акысын берип, жакшы мамиле кылып, аны урматтап, баягы жакшы мамилени сактап жашаш керек. Анткени үй бүлө болгондон кийин үй бүлөгө башчылык кылган эркек киши эркектин акысын берип, ошону сыйлап жашаган болсо, анан эркек киши да өзүнүн милдетин аткарып, аялына жакшы мамиле кылган болсо, жакшы исламга ылайыктуу үй бүлө пайда болот. Эгерде ушул мыйзам, ушул тараза бузулган болсо, анда үй бүлөгө көптөгөн кыйынчылыктар келет дагы, үй бүлө бузулуп кетет. Анан сөзүбүздүн акырында айтарым, эми жашоодо ар кандай баягы үй бүлөлөр болот. Үй бүлөнүн ичинде ар кандай акыбалдар, ар кандай мамилелер болот. Кээде жакшы үй бүлө болуп калат, кээде начар үй бүлө болуп калат. Кээде күйөөсү жакшы болсо, аялы жаман болуп калат, же аялы жакшы болсо, күйөөсү жаман болуп калат. Ошондо ошол кезде мисалы аял киши эмне кылыш керек? Мисалы аял киши туура эмес күйөөгө туш болуп калды деп коелу. Алла Таала андай үй бүлөнү эч бир аялга насип кылбасын. Бирок ошондой нерсе башына келип калган болсо, эмне кылыш керек? Кээде ушундай аял заты бар, ушундай жаман эркектерге туш болуп калат дагы, же андан башын бошотуп кетип калбайт. Ошо менен жашап, жанагындай жакшылыгын билбей, же жакшылап баш ийбей, жамандап коюп жүрө берет да. Бул такыр туура эмес. Ошондой ойго түшүп калган болсо, аял киши күйөөсүнө теңелбей, күйөөсү менен кармашпай, сабыр кылып чыдап жашайм деген болсо, анда шарият көрсөткөн жол менен баш ийип, жакшылык иштерде баш ийип, ошого сабыр кылып чыдап жашаш керек. Күйөөсүнүн акысын толук берип. Эгерде анта албаса, анда сый урмат менен эле кадимкидей эле өзүнүн ушу күйөөсүнүн башын бошотушун талап кылыш керек. Анткени же сабыр кылбаса, анан ошол эле убакта күйөөсүнө баш ийбей, туура эмес иштерди кылып жүрө берген болсо, күйөөсүн өчөшүп, ал күнөөнүн үстүнө күнөө үйгөн менен эле өмүрүн, убактысын өткөрө берет да. Бул такыр туура эмес. Мисалы Бухариде бир ушундай хадис келет. Бир сахаба аял келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип айтат да, күйөөсү жөнүндө айтып: мен күйөөмдүн дининде, бир адеп акылагында эч бир айыптуу көргөн жокмун. Бирок мен аны менен чыдап жашай албайм дейт да. Өзүнүн себеби бар болот. Ошону менен жашай албайм дегенде, баягы андан ажырашканга уруксат бергиле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, анда ошонун калың кылып берген нерсесин кайтарып, анан ажырашасың деп
айтат да. Мына бул жерде көрүңүздөр, ошол аял пайгамбар саллаллаху алейхи кайрылып атат. Мен андан баягы динимде бир адеп акыланда айып көргөн жокмун, бирок то мен аны менче деп жашай албайм. Анан ошо жашап атып, ошо исламдагы бир каапырчылыкка кирип кетүүдөн корком деген да. Мындай каапырчылыкка кирип кетүү деген мааниси ошол күнөөнүн акысын бербей, күнөө кылып баш ийбей, туура эмес иштерди кылып албайын деп ошондон корком. Ошондон көрөк, андан көрөк өзүнчө башымды бошоп жашайын деген мааниде айтып атат да. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ага ошондо уруксат берип, анан ошентип ажырашкан. Мына ушул жерде мен ушул хадистен алып эмнени айткым келип атат? Жанагындай эле сөздүн башында айткандай, эгерде аял киши чын эле ушундай үй бүлөгө камкордугу жок жаман эркекке туш болуп калган болсо, эки анын тандоосу бар. Же чыдап насаат кылып, сабыр кылып жашаш керек. Анан чыдап жашап аткан кезде ошол күбөсүнүн акысын толугу менен берип, ага аны менен кармашпай, теңелбей, өзү туура иш кылып жашаш керек да, ал туура эмес кылып алса дагы. Же болбосо жанагындай тынч жол менен урушуп талашпай, акырын эки жолго, экөө эки жака түшүп кетиш керек. Эгерде ал аял киши же башын бошотуп кетип калбайт, же анын акысын бербей жүрө берген болсо, ал күнөөнү үйүп коюп жүрө берет да. Мына ушундай үй бүлөлөр жок эмес, өтө көп. Күйөөсүн жамандап коюп, же күйөөсүнө баш ийбей, өзүм билемдик кылып коюп, баардык маселелерди өзү чечип коюп, күйөөсүн киши катары санабаган, эл көзүнө эле мындай сыйламыш этип коет, бирок ички жашоолорунда такыр күйөөсүнө баш бербей, өзү билгенин кылат да. Адам катары санабайт. Бул эмнени билмек эле, бул эмнени чече алмак эле, мен болбосом бул чече албайт, буга тапшырып койсом бул аткарбайт, кой андан бери өзүм жүгүрөйүн, бул эмне кылмак эле деп ошентип жүрөт. Бул деген демек күйөөсүнө баш ийбегендик, күйөөсүнүн айтканын укпагандык. Бул күнөө кылып атканга балки барабар эмес, балким күнөө кылып аткан болуп саналат да. Ушундайлар көп. Аялдар баары тең эле өздөрүн алдап коюп жүрүшөт да. Эмне десе, ана күйөөм аткарбай атпайбы, күйөөм кылбай атпайбы, ана мен ушинтип атам да, анан айла жоктан кылып атам да депчи. Өздөрү ушу башынан баштап күйөөлөрүнө баш ийбей, өздөрү баягы жутунушуп, үйдөгү тизгинди талашып, мен аткара калам, мен кыла калам деп ошол жолго түшүп алышкан. Анан эркектер тажагандыктанбы же алсыздыгынанбы ошондой аялдарды жөн коюп койгон да, каалаганын кыла бер депчи. Алар дагы албетте туура эмес кылып атат. Анткени негизи туура эмес. Анан ошого көнүп алышып, анан каалаганын кылып жүргөн аялдар бар да, күйөөлөрүнүн акысын бербей. Ошондуктан бул өтө кооптуу иш. Бул жашоодогу жөнөкөй нерсе эмес бул. Ушинтип күнүмдүк жашоолорун кечирип жүргөн үй бүлөлөр бар. Мунун баары тең баягы алардын динине зыян бере турган нерселер. Ошондуктан аял заты ушундай нерсеге көп өзүн тозоктон сакташ керек, үй бүлөсүн дагы сакташ керек. Кудайдан коркуп, үй бүлөлүк жашоону Кудайдын коркуу менен өткөрүш керек. Шариаттын негизинде, шариаттын өкүмдөрү негизинде жашаганга аракет кылыш керек. Күбөнүн акысын шарият кандай кылып көрсөткөн болсо ошондой бергенге аракет кылыш керек, ага өтөшүп. Аны жаман көрүү менен бербестен, мага Аллах субхана таала кандай буйруду эле, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай буйруду эле, ошонун негизинде берейин, ошол дин менен жашаганга аракет кылайын деп баардык күч кубатын жумшаш керек. Ошондо гана чындыгы үй бүлө курулат. Мына бүгүнкү сабагыбыз ушу менен аякталды. Аллах субхана таала баардык мусулман үй бүлөлөрүнө тынчтык берсин, жана жаман сыпаттардан, ушундай күнөө иштерден, жакшылыктарды билбей коюудан Аллах субхана таала баардык аял затын сактасын. Аллахумма салли ва саллим ала набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.